Скутерди көрсөңүз жүрөк түшөт. Скутер жана бир нече унаанын катышуусунда жол кырсыгы катталды. Оштогу жер титирөөдөн Мады айылындагы бир үйдүн дубалы урап түштү. Алайда үрөй учурган окуя чоң алайда бала бакчада ата бала көз жумду. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Оштогу жер титирөө Мады айылындагы үйдүн дубалы урап калды. Бүгүн 12 мартта саат 9:11 Ош облусунун аймагында көчө 5 балга жеткен жер титирөө катталды. Жер титирөөдөн Кара Суу районунун Мады айылындагы үйдө 2 бөлмөнү бөлүп турган чийки кыш менен салынган дубал урап түшкөн. Жабыркагандар жок. Кошумча жарандык коргонуу комиссиясы тактоо иштерин Жоош, Татка, Башбулак айыл аймактарындагы турак үйлөрдө, социалдык объекттерде жүргүзөт. Бишкекте КАМАЗ 3 уна жана скутер катышкан жол кырсык болду. Бишкек шаарында Махатма Ганди көчөсүндө 12 мартта саат 11:00 чамасында жол кырсыгы катталды. Милициянын кайгылуу кызматынын басма сөз кызматы билдирген маалымат боюнча, КАМАЗ Махатма Ганди көчөсү менен түндүктү көздөй бара жаткан транспорт каражаты номер 241 үйдүн тушунан солго бурулуп жатканда Kia Morning үлгүсүндөгү жеңил унаа менен сүзүштү. Андан кийин каршы тилкеге чыккан жүк ташуучу унаа Махатма Ганди көчөсү менен түштүк багытта бара жаткан Toyota Forerunner, Honda Fit, ошондой эле скутер менен кагылышкан. Анын кесепетинен Honda Fit жана скутердин айдоочулары, ошондой эле скутердин жүргүнчүсү медициналык тез жардам унаасы менен ооруканага жеткирилди. Унаалар айып короого токтотулуп, тактоо териштирүү иштери жүрүп жатат. Булак бара келди. Көкбөрүдө каза тапкан оюнчунун өздүгү аныкталды. Ноорус майрамына карата өткөрүлүп жаткан Көкбөрү мелдешинде оюнчу каза тапты. Бул тууралуу Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысы билдирди. Маалыматка караганда бүгүн 12 март күнү саат 10:00 чамасында Бишкектин четиндеги Ак Кулы ат майданында Көкбөрү оюну башталган. Турнирдин биринчи оюнунда Сокулук районунун Бөрүлү командасы Ош облусунун Бүркүт командасы беттешкен. Оюнда кагылышуудан кийин Бөрүлү командасынын бир оюнчусу жерге кулап түшкөн. Ага командалаштары чуркап барышкан. Ат майданынын диктору медиктерди да барууга чакырган. Ал эми тез жардам кызматы 45 жаштагы адам каза болгонун билдиришти. Ал тез жардам келгенге чейин эле каза болгон, башынан оор жаракат алган. Видеодон оюнчу улакты жерден алайын деп эңкейгенде катуу ылдамдыкта келе жаткан атааңдаш командасынын улакчысы аргымагы менен койдуруп кеткенин көрүүгө болот. Аттан кулаган спортчу ордунан тура албай калган. Маркум Сокулук районунун Сары Өзөн айыл аймагына караштуу Төшбулак айылынын 1980-жылы туулган тургуну Мирлан Сиражидинов болгон. Анын артызында 3 баласы калды. Булак турмуш кежи. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Чоң алайдагы бала бакчанын ичинде ата бала каза болду. Ошто 40 жаштагы киши 14 жаштагы уулу менен көз жумду. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда 8 март күнү саат милицияга Чоң Алай районунун Кашка Суу айыл аймагынын 1985-жылы туулган тургуну 2011-жылы туулган уулу ууланып каза болгондугу тууралуу маалымат түшкөн.
Күбөлөр суралып, Кашка суу айыл аймагынын 1985-жылы туулган тургуну, анын 2011-жылы туулган уулу мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин биринде от жагуучу жайда кошумча кубаттагычтан чыккан газга ууланып каза болгондугу маалым болгон. Каза болгон жарандын атасы окуя боюнча эч кимге арыздоосу жок экендигин билдирип, маркумдардын жансыз денелерин соттук медициналык экспертизадан өткөрүүдөн баш тарткан. Учурда текшерүү уланууда, анын жыйынтыгы менен мыйзамдуу чечим кабыл алынат. Бир нече унаанын катышуусундагы жол кырсыгынын видеосу. Бишкекте бир нече унаанын катышуусунда жол кырсыгы катталды. Окуянын видеосу менен Сокол Медиа сайтына Бишкек шаарынын тургуну бөлүшкөн. Алдын ала маалыматка таянсак, Жаш Гвардия бульварында бир нече унаа жана скутердин катышуусунда жол кырсыгы катталган.